En koyuğunu ondan bugün görüyorsun. Betidagi quruqni alıp salıp çıkartıp astı kıp-kızıl bolup hazır. Düşüp da sojudan ılдыга жарыктан. Ananda bayagı hazır aптапты ысыкка муну койду. Бул жактан алып. Ысыктан бети курудук астына качты. Жарыктан ылдыга качат. Караңга. Бетидеги ашыкчасын алып салды. Эми муну азыр мындай одурса кып-кызыл болуп. Кыпкызыл көмүп чыгат да ошо. Авиасманы сасыгап кириштин кереги жок. Шулем сатылат. Ал шондой чыгат. Ал бетин алсын. Ата сен Bizde barıp aytабыз дейм, mana barıp algıla, manda Benim sasiyetimde kanca yıldan beri 5 sefer orada çıkıp aydı. Assalamu alaikum urmаттуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, мекендештер, кандайсыздар? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Билесиздер, Күнжелес каналы көбүнчө багбандар, айрыкча айыл чарбасы менен алектенген фермерлер, багбандар, дыйкандарга көп барат. Бүгүн мени каякта десеңиздер, Баткен облусунун Кадамжай районундагы Марказ айылындамын. Бул Кызылкыя шаары менен Кадамжай шаарынын так ортосунда жайгашкан айыл. Мына ушул айылда мындайча айтканда менин классташым десем да болот. Досумдун үй бүлөсү мындай бул жакта багбанчылык, анан ушундай фермерликти да аткарат. Мен ушулардын короосуна конок болуп келип калдым. Негизи ушу эрте жаздан баштап эле булардын иши жакшы башталат. Кышы менен мал менен алектенет. Эми жаз келгенде баягы черешня деп коет го. Ошону менен шабдалы менен буйруса ушу короодобуз. Эми бүгүн биз сиздерге эмне көрсөтөт десек, бул негизи кыргыз ар бири мындайча айтканда мал жандыкка ушундай жер иштеткенге жакынбыз го. Ушу менин досум дагы көрсөтүп аткан, кылып аткан иштерин көрсөтөйүн дедим. Муну катар тизилген черешнялар түгөдү, өрүк түгөдү, шабдалы түгөдү. Кышта болсо бул жакты карайт эле букалар калды, саануйлар жайлоого кетиптир буюрса. Эми ушул мезгилде бекерчи калдыбы дейин десең, муну иш аз өтө сонун кетип атат да. Бул жакта мына даярдык. Бул жакта мына даярдык. Калып кеткен мындай өрүктөр менен даярдык. Мына бул жакта болсо сатыкка коюлган сөөлжандар бар. Бул жакта Кыргызстанда эң өзгөчө метод менен калармандарга өтө ыңгайлуу метод менен сөөлжандар сатылып атат. Баасы да өтө жөндүү. Сиздер азыр мына методду көргөндө баасы кызыктырбай калат. Жанагы бир клиент алып атканын көрдүңүздөрбү? Бул менин досумдун агасы, ушул агам негизи алектенет. Менин досум жардамчы болуп атат буюрса. Бул агабыз менен бирде таанышып алыңыздар. Ушу Марказ айылында фермерлердин бири. Буюрса көп багбанчылык менен, дыйканчылык менен, ушул чарбачылык менен алектенген биздин агабыз. Мен өзүм дагы ушул төгөрөктө көп жүргөнмүн. Сиздерге ишеничтүү катары айта аламын. Келиңиздер, сөөлжан менен иштейм десеңиздер, анда келиңиздер да ушул агабыздан алыңыздар. Бул менин агам. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Келиң, жакыныраак келиң бизге. Сиздин бул бакты, анан бул корооду бир көрсөттүк. Буга чейин да бир рет көрсөткөнбүз. Сөөлжанга бир токтойлу, иш бүтүп бир гана сөөлжан калдыбы азыр? Биз өзү ушу гиластарды, алма, силва, ошол бактарактарды сатып, эми мына сөөлжандыдан сатып жакшы жолго коелу деп киришип атабыз. Кудай буйруса өзү өтө жакшы кылып, элге баасы дагы, жыштыгы дагы өтө жакшы кылып сатайлы деп чечип атабыз. Элге ыңгайлуу, элге жайылтыруу максатында болуп атат өзүчү бул. Ар бир үйдө болсо өтө жакшы болот. Таза органикалык продукттарды жейм десеңиздер, ушу сөөлжанды кылып жакшы баксаңыздар, өтө кирешелүү бизнес катарында колдонсоңуздар болот. Мен сизди азыр эми аяшага, аяшаба десем да боло берет да. Эми экөөбүздү мындайча айтканда сөөлжан кармагандар да көбөйүп калды. Бирок мындай менин подписчиктерим үчүн не дей аласыз? Сиздеги ушул продукциянын өзгөчөлүгү эмнеде турат өзү? Ушу сиздеги сөөлжандын өзгөчөлүгү. Бизде сөөлжандын өзгөчөлүгү жышпы, же сиз сатканда клиенттерге ыңгайлуу кылып бересизби? Не өзгөчөлүк бар дегенимде, сизден алган адам несинен уталат деймин да. Биздики өзгөчөлүгү мынандай, биринчи ошол көңдү мына шалчанын бетине алып, ташыйсыз да, төгөсүз бул жерге. Төгүп, бетиндеги баягы сөөлжандар
астында қачат та, бұл жарықтықтан. Күндөн, аха. Астында қачқанда шу бетini алып тұрын, мында қылып, гөңіні. Ошонда қылып тұрын, мында жеш қылып тұрын, өте жақшы қылып, ыңғайлы қылып. Ошонда қылып сатабыз деп, неме қылып табыз. Мына. Қандай? Менің подписчиктерім ушундай сөйлжан алат, а? О, шундай. Қана? Мына. Бардық жері шундай қойып, жеш қылып. Машалла. Қып-қызыл етті сатасыз. О, мына. Мынандай жерлерінде ана чайлы мына. Так, батырға кетіп қалды. Так, мұны азыр мен келіп жарым сааттан бері күтіп отырдым. Мынау шалчаға мынау жақтан алып келді, мынау жақтан, мынау жерден. Алып келді дағы бұл жаққа төкті. Құруды, алды, мынауны азыр төгөт. Bir қанша тачканы қайрап барып төгіп салды. Бірінші плюс сөйлжан өте көп. Менің байқашым бойынша жиш. Екінші плюс салмақтан ұтып отады, а? Бұл жеке чөнтекке жақсы. Бұл методқа қашан өттіңіз ем үшін сатқанға? Біз мына бір-екі ай болды. Универсал базарына Сайдулла келіп тартып кеткенде. Ошондан бері шундай қылып сатып отабыз. Азыр жаңа өзің эле көрдің, бір клиентке шундай қылып бердік. Жақсы болды. Ошонун аркасынан эле азыр жасады да, туурабы? Өзүң аркаңдан эле жасап чыгарып аткан жерибиз. Баасы да өтө жакшы болуп, шундай кылып 100 сомдон сатып атабыз. 100 сомдон. Түшүрүп, өтө жакшы баада кылып сатып атабыз. Элге дагы кеңири жайылсын деп. Эми мындай да. Биринчи прибыль жагын ойлойт да көпчүлүгү биздин кылып аткандарчы. Анан сизде көң өзүңүздөн чыгат экен. Анан муну сатпай койсоңуз дагы могу даяр болгон гумусту багыңызга иштетип салат экен. Сизде мындай уткузуу деген нерсе жок экен да. Жок. Мисалы сарай жоктор кантип баштаса болот? Мында багы жоктор, муну бизнес катары иштесе болот экен өзү. Сиз күндө канча килограмм сатасыз? Орточо мындай неңизге жара бере алды ушу сөөлжан, неңизге жара бере алды? Бул сөөл жыланды сатканыбызда өзү 5-6 ай эле болду. Өтө көп саттык. Мына өзүңөр көрдүңөр, мына чөптөр жыйылып турат. Мына букалары байланып турат. 1,5 миңдей пресс алдык шунун пулуга. Букаларды алдык. Кудайга шүгүр, өтө мына бизнес катардан пайдаланган болсо өтө кирешелүү бизнес да. Бул эч кандай бир чыгым жок да мындачы. Мисалы гөңдү сатып алып кылам десең дагы Гөң енді килелеп алған болсаң бір сомға даны турбайт да килесичи. Ооба. Ошон үчүн сатып алып даны бакса боло берет. Эч немеси жок. Баягы кыйынчылыгы эмнеде турат экен мунун эми? Сизге не кыйынчылык болду? Кайсы жылы баштадыңыз эле? Канча килограммдан баштагансыз? Биз ушул 2020-жылы ноябрь айында баштаганбыз. 1-2 жыл болуп калды эмне. Ноябрда 2 жыл болот. Ноябрда 2 жыл болот. Бизге кыйынчылыгы жок. Биз мисалы ана букалардын гөңүнү каяка иштетишти билбей, ушул кайра иштетип, мына бактарактарыбыз бар. Ошолго мына биогумусту салайлы деп, таза органикалык продукттарды жейбиз деп ушуну уюштурганбыз. Өтө кирешелүү, өтө пайдалуу бизнестерди катардан колдонсо болот да мунучу элдер. Кыйын эң оор жумушу эмне экен муну? Эң оор жумушу ушул гөңдү таярлап заготовка. Салыш эле да. Бул суу чачып коюш эң оңой. Айша табыздын иши. Айша атамдан, аялдардан чачып койсо боло беретчи буну. Так, туугандар. Прибыльди көрдүңүздөр. Бул ушундай килограммы 100 сом болуп кетип атат да, 1 сомдук нерсечи. Сиздердин кызматыңыздар турат. Муну менин байкашым боюнча мен да сиздерге көп сөөлжан тарткандарды көрсөттүм. Мен ошол жерде да өзүм айтып өткөм, мен да баштаганмын деп. Чынын айтканда өтө кыйынчылык жок да. Болгону мындан заготовка кыласыздар бир рет. Итак муну өзү гөңдү бир жака сүрүп алып чыгып төгөсүздөр. Бул ошол эле жумуш. Болгону азыр бул агам бул жакты иреттеп алыптыр. Гөңдү алып келет экен дагы эле. Мына бир четтен төгүп кете берет экен. Аны сийдиги сиңип күнгө күйүп бүткөндөн кийин бир сыжан ындап туруп таштап коет экен. Канча килограммдан баштаганмын дедиңиз? Биз 100 кило алып баштаганбыз. 100 килограмм. 100 килограмм. Ошо мезгилде кымбат болчу, а? 200 сомдон алганбыз да. 200 сомдон 100 килограмм. Гөң өзүңүздөн чыкты. Гөң өзүбүздөн. Сизде азыр ушунун баары, мынау, тияк заготовка дагы каякта бар сизде? Азырдан башка жерде дагы бар, ошондон тартып көргөзөбүз. 1,5 жыл ушунча көбөйүп кетти. Ооба, бул дагы 5-6 айдан бери канчасын саттык. Бул бир алып көбөйтүп алгандан кийин бул азайбайт. Тукумда бул тез көбөйүп, эч
ziyan qilish yo'q da bundachi. Payda qilsang qilasan. Keling endi. Emi shu bunday qilasiz. Bizga hozir ko'rsatib berdingiz, bir klientga da men kelganda men oldimdan kelib qoldi. Shuncha berdingiz-da, men berganingizni ko'rdim. Bir olib ketdi, qancha? 4,5 ming so'mlik satdingizmi? 4,5 ming so'mlik satdi. O'ta jishidan olib ketdi, turabı? Al kishi yarimidan ko'pini siz bu yoqqa qaytarib soldingiz, qayra 40 ta turabı? Al unutgan jag'i 9 ming so'mlikni 4,5 ming so'mlik qilib oldi, salmoq bo'yicha olganda. Bu şudan utup atasılar. Anan öte jiş, mına men özümdagi mına жерде, ana şul жерди көрсөтпөдү эле. Мына onu көрдүңүздөрбү? Шунчалык жиштикта эми болгон этти алат экенсиздер да. Алсаңыздар, мына ушудан алыңыздар, заказ кылыңыздар. Транспортировканы уюштуруп бере аласыз да эми буюрса. Бар. Бул жер эми баягы трассанын боюнда турасыздар. Мага жаккан жагы мына. Машалла. Мен досума да разы болуп кеттим сиздергечи. Ушинтип сатып атканыңыздарга чынында болчу. Мындай кылып туруп. Мындай кылып кып-кызыл болуп сатылып атат да эми. Муну дагы бекерине мынтип тигилбесе керек, а? Ушинтип сатып атасыздар. Каптарды эле ушундай кылып тигип, этек кылып салып атат. Өзү мына бул жагында дагы өзү жиш да. Кандай баягы мен 5-6 килограмм эмес, баягы 1 тонна 2 тонна алып эле массовый түрдө менде акчам көп, башты берейин деген бизнесмендер өзү пайда расходун алар өлчөп алат, алар ол боюнча мастер. Ошого кантип берсеңиз болот. Мындай элге өтүрүп эле сатса, баасын келишесизби же ошо баадалуу? Элге өтүрүн тонна аламын деген болсо, биз onu da сүйлөшөбүз, чалган болсо. Анан бул жагдан дагы өзү жиш да буларчы. Мындай. Жиштигичи. Өзү коюп. Өзү итак коюп, э? Өзү итак коюп, ошону дагы биз дагынан мындай кылып жиш кылып сатайлы деп атабыз мына. Өзү жиш бул. Эми муну ачыгын айтканда, ушул көбүсүндө атат экенсиз да? Ушу элге жайылсын, бул дагы Кыргызстаныбызга жайылган болсо, ошо элге пайдалуу нерсе экен да бул. Уткуруш жок. Жок, уткуруш жок. Азыр муну эмне гумус кыласыз да бул жак дөң да? Бул жактар гумус болуп, же бүттү. Ошол яшикке салып бер жагына алып атасыздар. Алып өтүп атабыз. Мына яшикке наргыны же бүткөн. Мен кошумчалайын. Муну элгектен өткөрсө, 2 жол элгектен өткөрсө гумус а бул а? Муну настан да майда болуп туруп өтөт буюрса. Бу да минералдык зат өтө аз калды. Söyleyeceğin için. Bu bizim Bişkek'te Teplisan'ı en көп işletken Uygur tuğanlar negedir uşuğa akırkı 1-2 жылдан beri katı öte otat da. Men bayqashim boyunca qaysı sarayga barsaң, bir qığını alıp ketem desең, suyunуп жол кирсин төлөп жөнөтүп берет. Азыр жок. Bizde Aleksandrovka'ga alıp ketet, же Tokmok'a alıp ketet dep atşat. Ошодон мен анализ кылып калдым. Жиштиктары бул жагында. Мына шу яшик алам дегендерге төгүп берип кое бересизби? Анда кысадан боло берет. Бул яшиктарда дагы бул өтүп атат да, мына жиштиктар бул жакта дагы коюк да. Мынау мынау 10 яшикти мага салып эле жүгөрчү, ушу турушунда деп дагы жүгөрсө боло берет экен, э? Болот. Машалла. Сиз көңдү ушу букалардан артпай. Жок, ушу букалардын көңүнө эле ошондой кылып жука кылып төгүп эле сугарма экен. Сугарым. Ылдыйдагы башта көрсөткөн заготовка. Бул сарай. Букалар даяр болуп калайын дедиби? Кудай буйрса 1 айда даяр болуп калат. Ушулар келдиби, а? Ооба. Биогумус сатып оборот кылып атасыздар. Так. Каяктан көрсөтөсүң мага? Азыр ушул жогору жакта барып көргөзөбүз. Жүрүңүздөр туугандар, мына бак, ошол жака жетейли, андан кийин көрсөтөбүз сиздерге. Азыр биз мына сарайдын үстүндө мына бак тарактардын өйдөсүнө келдик. Бул сөөлжанды бир гана оборот кылбастан дарылык катарда дагы витамин катарынан пайдаланып тур, аларды атайын чакырып айтып беребиз. Бизди неге чакырдыңыз бул жака? Неге бөлүп койгонсуз могуну? Мына эсен бул жердеги сөөлжандарды мына жазында салганбыз. Бирок мына ушул жерде өтө жиш да, коюп. Бул жерде сатылып элек бир дагычы. Сатылган эмес, а? Жок, сатылган эмес. Өтө жиш абалда турат. Коюктукта. Мына көрсөңүз дагы болот, мына коюктугунучу. Мына бир машалла. Мына өзү эле мына ушундай жиш абалда.
Бул неге мындай, Бул өзү мына кичине бешилик менен оюңчу ичине кандай болуп экен. мына Түйүнү оюң бизге, түйүнү көрсөтүң. түбүндө эмес, буларчы бетине чыккан. Бетине көңдү Себеп? салганбыз. Бетине жаңы көңдөрдү салганбыз да bunun үчүн. Өтө жиш, коюк мына. Бул жактан мындан көрсөңөр болот му? Коюк bunun үчүн. Короче, любой жерде ачса шундай да. Кайсы жерде болсун жиш да. Ушундай коюк да. Муну бай элге өйтүрүп эле салышы болот. Элге эле сала турган болуп атчы бул өзүчү. Кандай дейсиң, баягы мен көп санын алам, серьезно иш кылам ушуну менен, мен мындай серьезный адаммын. Ушу багытта конкретно кетейин, бизнес сферага айландырайын дегендерге булар эмне кылыш керек? Ушунун баарын сатып алам десе, ушу бир узун катар экен, ушу канча тонна чыгышы мүмкүн? Бир 10-20 тонна чыгабы ушу? Бир 10 тоннадан көп чыгат бул жерчи. 10 тоннадан көп. Ушу 10 тоннаны баштайм деген адам эмне даярдык кылыш керек ушуну? Биринчи мына көңдү даярдаш керекчи, өзүчү. Кандай көң кылса жакшыраак болот? Баягы кыштагы көңдөр болсо, мына азыркы свежий көңдөр эмес, кыштагы 5-6 айлык көңдөр болсо, ошону эле алып келип туруп, нымдап туруп эле салса боло беретчи. Мисалы ушу 10 тоннага канча даярдап койсо болот? 10 тоннага бир 50 тонна көң даярдаш керекчи. Жиш кылып таштайт, ошондо дагычы. Тез обработка кылып, тез көбөйөт. Канчалык сөөлжан жиш болсо, ошончолук тез көбөйөтчү бул. Анан суюгураак болгон болсо, көбөйүш дагы секин болот. Кандай дейсиң, ушуну бизнес сферага айлантам деген адам көп сандагы алса, көбөйүп кетсе, дагы башка эмне кылып иштесе болот? Мунун мисалы кандай деп ойлойсуң? Көп сандагы сөөлжанды алып туруп, гумус кылып туруп, гумусун сатканга шанс кандай? Биогумус кылып сатса дагы өтө жакшы. Пайдалуу. Мунун чыккан баягы майда отработанный көң, Майда көңүнү. Биз мына YouTube'дан да көрүп, мен өзүм практикада да көрдүмчү. Биогумусту суюк кылыптан мына өзүбүздүн бактарактарга жалбырагыдан чачып көрдүкчү. Өтө пайдалуу болду. Мына таза баягы биогумусту 15 кг биогумусту 100 литр сууга 1 кг шакарды кошуп аралаштырып 1 тонна сууга кошуп чачып көрдүк. Өтө результат 100 литр сууга, 100 литр сууду 15 кг биогумусту 100 литр сууга кошуп аралаштырып, анан ого 1 кг шакарды кошуп аралаштырып, ошону 1 литр сууну 10 литрге кошосуң да. Кайра. Ошол 100 литреңди 1 тонна сууга кошосуң. Ошону жалбырагыдан чачып көрдүк. Себеп муну сиз каяктан алдыңыз бул идеяны? Бая YouTube'дан көрдүмчү. Ана Клубника Малина деген немеден чыгып калды YouTube каналдан. Жалал бир киши ошондой кылып култунайларга чачып көргөн экен. Мен аны өзүм колдонуп көрөөнчү деп неме кылып чачып көрдүм. Нелерге чачтыңыз ошондо? Мына өзүбүздүн силваларга чачып көрдүм. Мына өзү мака барыда жүгөрү. Жүгөрүгө чачып көрдүм. Ошо результаттар өтө жакшы болдучу. Сиздин жүгөрүңүз сепкенден кийин башка коңшулардыкынан эмне айырма болуп калды ошондо? Айырмасы өтө чоң болду. Сразу эле карарып, өсүшү дагы жакшы болдучу. Процесс тез жүрдү. Процесс тез жүрөт экенчи. Ону ар жума сайын чачып турган болсо, биринчи эрте жаздан баштапчы, жалбырагы көптөгөндөн баштап 3 жолу 4 жолу чачкан болсо, ол селитир мочовинаны колдонуштун кереги дагы жокчу буга. Только биогумус менен багып өстүрсө өтө пайдалуу да. Сиз өзүңүз фермер плюс багбан. Ошондо ушу нелерге, ошо багбанчылык жаатында кандай дарактарга септиңиз? Багбанчылык гиляска салдык. Шаптоолуга, алмага, силвага, кыскасы өзүндө бар бактарактардын бардыгына колдонуп көрдүмчү. Не айырма болду эми жылдагыдан? Мурун селитра колдонгонбуз, ачыгын айтканда. Селитир мочовина колдонгонбуз өтө жакшы болдучу. Өтө жакшы болду. Пайдасы өтө жакшы болду. Ирик, анан түшүмдүүлүгүн дагы жогорулатат да булчу. Бул как иммунитетти көтөрө турган бир табигый зат болуп калды ошондо. Табигый зат болду. Муну жогорагын ачып көрсөтүңчү мунун дагы бир. Могул жак жаңыраак окшойт, Бул жерге дагы салса коюк кылып неме кылганбыз. Мына. Бардык жери ушундай да. Канча ай болду буга? Şu koyu kılıp taşlaganбыз bunu içinde. Bir Mart'larda taşlaganбыз da, Mart aylarında.
Maşallah. Бұл Сөөлжан көрдіңіздер бі? Демек, сіз көрген пайда, биыл селитраның ордына толық бақы дарақ бақтарақты поддержка қыла тұрған компонент өзіңізден шықты. Өзімден шықты бұл. Сіз бағбансыз, сізге өте пайдасы көп дейіп атады. Көп, бұның hiç мана ең пайдалы жағы şu биогумусы пайда болды. Сізге отработанный көң. Таза органикалық жер семірткішменен мына гиластарымды, бардық мөмө жеміштерді, өсімдіктерді бардығыны шынымен өсірдік. Бірінші, бұл бағбандар үшін ең чоң пайда болды. Ең чоң пайда. Фермерлер үшін қайқа жоқ қылам деген навозды іштетіп шығу процесі жүріп атады. Өңді қаяқа іштетем деген болса, шында қылып қайра іштетіп сатса дағы болды. Ешнерсе қалбай қалғанда бірден екіден адамға сатып, бір сомдық бекер шыққан көң 100 сом қайланады. 100 сом қайланады. Так, туғандар, бұл жағын көрдіңіздер. Күнде қанша адамға сатасың? Примерно бір орточо рекламалар тоқтауып қалғанда, бір қоңыш қолын қызығып келгенде, бір 2-3 күнде бір адамға сатасыз ба, мысалы 5-10 килограммда? Емі кече гилас сезонда кішіне гиластарды өзінің алма соналарды сатып тұрып қалды. Так, күнде клиент келді отады бұға. Күнде дегенде бір 100 килодан 20 кило, 30 килодан алып кетеді адамдар. Көп алғандары 500 кило, 1 тоннаға чейін алғандардан болды. Мен баяқ қышында келіп дегенде 10 тоннадан ашық көң жоқ болып кетті ошам бары. Оны шул жерге алып шығып салдық. О, жаңы көргөзген жақтарға да салдық. Ота көп болды. Жаңағы полный үшін таратылып тұр да көйіп тұр. Ем жаңы баштаушыларға не дейсіз? Келіңші мына жақынырақ келің. Маға оқшап студент балдарға шындай мен азырақ сандаламақчам аз. Бірақ мен қоңыш қолымнан 5-10 тачкалап көңдап кел даярдап қойым дегендерге олар не әрекет қылсын ошо жаштар? Бірінші кезекте шу көңіні даярдаш керек. Анан буга ең керектүүсү шу көң, анан суу да. Суу. Анан бая кошумча азыктар ол берги почок, берги дагы чириген нерселерди ол кошумча кылып берсе дагы боло берет. Таш, айнек сыныктары, бакалашка, пластик айнек, кирпич-сирпичтен башка любой кетет. Бардык шу. Не чирисе бары кетет. Чириген нерсени бардыгын жейт. Шу көңдү даярдаган болсо эле болду. Болды, Hiç нерсе жок. Ысык суукта кыйынчылык жок. Ыстык суукта кыйынчылыгы жок. Жазгы мезгилге болсо, мына калыңдыгыны 20 см менен башташ керек. Тез отработка кылыш үчүн. Тез отработка кылат. Кышка болгон болсо, кышта көң тоңуп неме болбош үчүн бийиктигини 40-50-60 кылып койсо боло берет. Тагыраак бети тоңса дагы ортолор тоңбойт. Бети тоңот, ичи тоңбойт дагы ошол өзү ичиге кирип, өдөсүгө чыгып шонтуп жүрө берет кыштачы. Ошол эле. Бунун кыйынчылык жери эч кандай жок. Ана туугандар, мен азыр ушул өзүмдүн агамдын бир чарбасына келдим. Көрсөтөйүн десем, могул жакта алмадан башка эч нерсе калбаптыр да. Бул эми Кызылкыя, Марказ, Үч Коргон региондор билесиздер. Кыргызстандагы ушундай багбанчылык боюнча эң алдыңкы номер 1 регион. Сиз жеп аткан черешня, эрте жазкы алма, шабдалы, ушунун баары ушул жактан болот. Кызылкыядан келди фуралар дейт го. Мына ушул жерде турам да мен. Жүрө бериң эми. Булды карап барабыз, да бир эки суроо берейинчи. Кандай дейсиз? Сизде азыр эми баягы бир багбандар үчүн бир отработанный гумусту сатасызбы же сатпайсызбы? Мындай брондосо болобу бир нерсе? Бизде азыр мындан алдыңкы биогумустарды сатып бүттүк. Онан алдыңкы чыккандарды өзүбүзгө колдондук. Багбанчылыкка. Анан азыр дагы күзгө дагы даярдайбыз. Ошону өзүбүздүн бактарактарга салсак күзгө. Анан ашкан болсо дагы элге сатууга коебуз. Кандай эми бир багбан азыр сизден бир 500 килограмм алсын. 500 килограммга бир 5 тонна, 10 тонна навоз даярдап койсо, ошону отработка кылып чыкса, ушу эрте жазга жетишеби, жетишпейби ушул адам азыр аракет кылса? Жетишет. Жетишет, Килограмм алып туруп 5 тоннага салган болсо, эрте жазга чейин. Ошо канча болсо 1 тонна гумус чыгабы 5 тоннадан? 1 тоннадан көп чыгат, ол 5 тонна. Көп чыгат. Кандай бир багбан үчүн 1 гектар жери болсо, 1 тонна гумус жетиштүүбү? Жок, 1 гектарга мына бактарактарга салам деген болсо, сал аз болот. 1 гектарга
3 тоннадан 5 тоннага чейин салса болотчу. Ошондо результат өтө жакшы болотчу. То есть мисалы үчүн 500 килограммды 100 сомдон эсептегенде дагы мына агам ооздан чыккан, келишим кылбастан турганда 100 сомдон канча болуп калат? 500 килограмм 50 миң сом. 3 тонна селитра канча болуп кетет өзү негизи? 3 тонна азыр 50 сомдон эсептегенде 150 миң. 150 миң. Муну азыртадан иштетсе болот экен. Эми бакы 50 миң болсо жол кире расходдор менен 60-70 миңге туруп калат экен да. Мындай багбандардын, фермерлердин көбүнүн азыр үйдө жумушчусу бар, бир малчысы бар. Азыр көбү бекерчи ушуну иштетсе болот экен. Заготовка кылдырып коесуздар, и так тачка менен айдап чыгат. Болгону күндөн сактап, могу саман чөп менен жаап коесуздар, сууду септип коесуздар. Жүрө бериң эми. Азыр эч нерсе калбады да сизде сатыкка, багбанчылык боюнча. Жок. Только букалар бар. Букалар бар да. Букалар бар экен, анан ушу багбанчылык бар, бүтүптүр. Ушундай мен да багбан болоюн дегендер болсо, багбанчылык сферада да чалып көрө бериңиздер. Мына бул жакта көрдүңүздөрбү, черешнялар. Бул жакта гиляс деп коет. Популяризациясы Кыргызстанга гиляс болуп кетти. Мен туулуп өскөн жеримде гелез деп коет муну. Мунун эми лакабы көп да, ар бир региондо диалект деген нерсе бар. Бишкек тарапта черешня деп болот эми. Гиляс дешке уялып. Түштүк тарапта муну бүт эле гиляс дейт. Шабдалда калбады? Мына азыр шапталдар бар, булар Муну шапталдар да. муну рахат дей беле, не дейт эле? Муяссар. Муяссар деген. Мен дагы бир убактарда Дордой моторста жүргөнмүн да. Тигровый шабдалдар калбады да, кышы бүттү. Эптеп пиша турган шапталдар кышы бүттү. Муяссарлар ушул жерде бар экен. Бир жумада же болбосо 10 күндө даяр болот окшойт да мунулар. Буюрса туугандар муну. Жер иштетүүнү ушул жактан үйрөнүңүздөр. Асты чөп экен. Бул жакта суу кеңири экен. Пытаганда көрдүңүздөр өтө жакшы. Пыталыптыр. Мына продукция өзүнө чыгып атат. Ат көрүн багып атат, мал карап атат. Андан чыккан бекер кык чыгып атат. Кыкты Сөөлжан отработка кылып атат. Аны сатып атат, пайдасын көрүп, күнүмдүк турмушка жетиштүү болуп атат, өлдү дегенде. Андан кийинки плюс мооларга иштетилип атат. Селитра быйыл эч иштетпедиңизби? Эми селитрадан салып, биогумустудан салып практикада көрдүк. Селитрадан көрө биогумус өтө пайдалуу болду да бизге. Жалбырак капкара кылып жибере экен, Ошондо 100 литр сууга да бир рет кайталайм. 15 литр гумус отработанный, элгенген. Анан 1 килограмм шекер. Аны аралаштырып чылап коюп койсо, ал бир дары же иммунитетти көтөргөн, поддержка кылган бир компонент. Анан аны кайра 1 литрди 100 литрге, 1 литрди 100 литрге алып калат же 10 литрге? 1 литр ошо компонентти 10 литр жөнөкөй сууга, мындайча айтканда 100 литрди сразу 1 тоннага куясыздар. Бул мен Бишкек шаарында өзүм дыйканчылык кылып жүргөнмүн, айрыкча талаада. Баягы дары сепкенде бир канча акча кетирип, 1 тонна сууга бир 15-20 литр дарын алып келесиң, бир канча акча болуп кетет. Кытайдын дарысы. Ошонун ордуна ушундай кылса болчу да экен. Мына бир гана бактарак эмес, дарбыз эккендер, капуста эккендер, помидор эккендер, огурц эккендер, ушу вариантты карап көрүңүздөр. Жүгөр эккендер, пайдасын көрдүңүздөр, Андан эсе биз видеону жыйынтайбыз. Кайрадан бул Кашарга келдик. Буюрса байланышыңыздар. Сиздер дагы ушундай бир сарайы бар. Анын ичинде сарайдагы ар бир чыккан нерсе өзүн өзү иштетип, бизге пайда алып келе турган система түзүңүздөр. Мындай кылып туруп бак дарактарды тигип, караңыздар да туугандар. Өзүбүздүн мээнетти баалайлы. Мындай мен дайыма айтып келем, сандан сапат көтөйлү да. Бул дагы сапат. Караңыздар. Бул жакты пытаганды бир сиздер кылган жемишиңиздерди жакшылап акта берип атат. Мал карасаңыздар, чыккан кык дагы текке кетпей иштелип атат. Мына ушундай өзүңүздөрдүн эмгегиңиздерди баалап, анан сиздердин кылган эмгегиңиздерди дагы баалап, Кыргызстанда эч бир адамды көрүлөтпү мынчалык жыш кылып берген. Сиздерге мен ушул сунуштайм. Ушул жерден бир алып көрүңүздөр. Андан эмесе байланышабыз. Бишкектен көрүшкөнчө туугандар.